Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Роза Отунбаева 10 марттагы гейлерди колдоо митингине 3-чү революция болот деп президент Сооронбай Жээнбековду коркутуп жатат. Аалымдар кеңеши коронавирустун жайылышына байланыштуу бир нече чектөө киргизди. Казакстанда коронавирус менен жабыркагандардын саны 6-га жетти. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Умрага зыяратка барып, ал жактан чыга албай калган 651 жаран Кыргызстанга кайтып келип, үй карантинине киргизилди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы департаментинен кабарлашты. Маалыматка караганда, Кыргызстандан Сауд Арабиясына 654 жаран барып, аба каттамдары жабылгандыктан келе албай жатышкан. Эми алардын 651 кайтып келип, 3-ü аталган өлкөдө калып калышкан. Эске сала кетсек, Кыргызстанга чет жактан келген чет өлкөлүктөр жана жарандар 3 категорияга бөлүнүп, өлкөлөрдүн келгенине жараша жоопкерчилик алат. Ал эми Сауд Арабиясы 3-чү категориядагы өлкөлөрдүн катарына кирет. Ооруп калгандардын абсолюттук саны. Акыркы 10 күн ичиндеги инфекциянын тароо темпи. Эл аралык көз карандысыз уюмдардын баасы боюнча өлкөнүн эпидемияга даярдык индекси. Сауд Арабиясынан тышкары 3-чү категорияга Сингапур, Австралия, Дания, Гонконг, Малайзия, Таиланд, Индия, Бахрейн, Австралия, Грекия, Канада, Ирак, Бириккен Араб Эмираттары, Кувейт, Ирак, Египет, Ливан, Катар кирет. Бул өлкөлөрдөн Кыргызстанга киргендерге өлкө аймагында жүрүүгө 14 күндүк чектөө киргизилген. Булак nazarnews.kg. Раиса Атамбаева эгиз уулду болгон Сапар Исаковдун жубайы Малика Арсланбековадан кабар алды. Ошондой эле төрөт үйүнө Албек Ибраимовдун жана Кубанычбек Кулматовдун жубайлары да келген. Мындан тышкары Алмазбек Атамбаевдин уулдары Кадыр, Сейит жана КСДПнын саясий кеңешинин мүчөлөрү гүл көтөрүп барышкан. Арсланбекова учурда жаңы төрөлгөн ымыркайлары менен төрөт үйүндө. Куттуктап келгендер аны терезеден гана көрүштү. Ал эми Раиса Атамбаева дарыгерлер менен жолугуп Арсланбекованын абалын сураган. Эске салсак, Сапар Исаковдун жубайы 11 мартта эгиз уул төрөгөн. 16 марттан баштап Кыргызстанда бардык мектептер жана жогорку окуу жайлары 3 жумага карантинге жабылат. Мындай чечим Коопсуздук кеңешинин 14 марттагы жыйынында кабыл алынды. Жыйында коронавирустун өлкөгө киришин алдын алуу жана анын жайылышын болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө маалыматты вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова, саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев, Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, билим жана илим министри Каныбек Исаков берди. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавируска байланыштуу мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жеке жоопкерчилиги жөнүндө эскертип, зарыл иштер тиешелүү деңгээлде аткарылбаса, эң катуу чаралар көрүлөрүн айтты. Жыйынга Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жана бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери, өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышты. Канададан учуп келген Кыргызстандын жаранын дарыгерлер үйүнө келип алып кетишти деп билдирет күбө. Анын айтымында Кыргызстандык 3-4 күндөн бери температурасы жогору болуп жаткан. Бишкек ШИИБден билдиргендей, дарыгерлер жана санэпидемстанциянын кызматкерлери биргеликте профилактикалык иш жүргүзүүдө. Эркек киши чет өлкөдөн учуп келген. Аэропорттон ал тепловизор аркылуу текшерүүдөн өтүп үйүнө кеткен. Жарандын үйүнө дарыгерлер тобу, милиция жана санэпидемстанциянын кызматкерлери келишип, аны карантинге жаткызышты деп билдирет маалымат кызматы. Адвокат Шарабидин Тактасунов, экс-депутат Канымбек Осмоналиев жана мурдагы судья Анар Дубанаеваны камакка алуу боюнча 1-май райондук сотунун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Тактасунов өзү билдирди. Райондук сот 5-мартка караган түнү бийликти басып алууга аракеттенген деп шек саналып жаткан Осмоналиев менен Дубанаеваны 3-майга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө жайына камакка алуу чечимин чыгарган. Осмоналиев 2-мартта Бишкекте Садыр Жапаровду колдоо боюнча митингди алып барган. Дубанбаева митингге катышуу үчүн Ысык көлдөн Бишкекке 200 киши жөнөткөн деп айтылып жатканы айтылган. 2-мартта Бишкектин Борбордук Ала Тоо аятында камакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровду бошотууну талап кылган митингдин соңунда чогулгандар менен милиция кагылышкан. Милиция митингдин катышуучуларын күч менен таратып, 170ге жакын адамды кармап, 4-өө камакка алынган. Кооп таркатуу учурунда таш ыргытылып, көчө боюндагы бир катар автоунаалар, имараттар жабыркаган. Бул фактыны Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 264-беренесинин массалык башаламандык негизинде каттап, сотко чейинки териштирүү жүрүп жатат.
Казакстанда коронавирус менен жабыркагандардын саны 6-га жетти. Бул тууралуу аталган өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Зияс Ахметшарип билдирген. Казак басылмалары жазып чыкты. Бүгүн 14 мартка карата дагы 2 жаран коронавирус менен жабыркап жатканы маалым болду. Алардын бири 1958-жылы туулган эркек киши 10 мартта Москвадан Алматыга келген. Ал жеке ишкер. Ал эми экинчи жаран Польшадан Нур-Султан шаарына учуп келген. Коронавирус жоктуруп алган жаран аял экени белгилүү. Учурда вирус менен жабыркап жаткандардын аты жөнүн, жарандыгын тактоо иштери жүргүзүлүп жатат деп айтылат маалыматта. Азыркы учурга карата Казакстанда жалпысынан 6 жарандан коронавирус аныкталды. Учурда 1090 адам стационардык карантинде жатса, 452 адам үй шартында карантинге алынды. 13 мартта Казакстанда коронавирус менен жабыркагандар катталып, 4 жаран карантинде экендиги кабарланган. Ал эми коронавирус жоктурган 5-чи казак жараны Германияда экени маалымдалды. 13 мартта Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин 6-чакырылышынын чукул жыйыны өтүп, аны коронавирустун COVID-19 инфекциясынын дүйнөдө пандемиялык деңгээлге чыккандыгына байланыштуу санитардык эпидемиологиялык чараларды көрүү жана алдын алуу максатында диний, маданий жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизүү жөнүндө төмөнкүчө чечимдер кабыл алынды. Коронавирустук инфекциянын пандемиялык деңгээлге чыккандыгына байланыштуу өлкөдө эпидемиологиялык чараларды көрүү жана алдын алуу максатында: биринчиси, мечиттерде жана башка жайларда диний, маданий өңүттөгү массалык иш-чараларга, окуу кружокторго, конференцияларга, семинарларга убактылуу чектөө киргизилсин. Экинчиден, жума намазга чейинки баяндарга убактылуу чектөө киргизилсин. Зикир жана дуалар убактылуу кыска окулсун. Үчүнчүдөн, даават иштери боюнча тиешелүү чектөөлөр киргизилип, түшүндүрүү иштер жүргүзүлсүн. Төртүнчүдөн, сыркоолугун адамдарга жана ден соолугу начар карыяларга мечитке келбей туруу сунушталсын. Бешинчиден, мечиттер жана диний окуу жайлар тез-тез дезинфекциялоодон өткөрүлсүн. Мечиттин ичинде жана сыртында кол алышып саламдашуу, кучакташып учурашуу учурдагы кырдаалдан улам кооптуу экендиги эскертилсин. Жетинчиден, ачык жана жабык типтеги диний окуу жайларды каникулга чыгаруу өлкөдөгү жалпы абалга жараша ишке ашырылсын. Эскертүү: кырдаалга жараша чечимдер да өзгөрүүсү мүмкүн, же кооптуу абал жоюлган соң убактылуу чектөөлөр алынып салынат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 14 мартта бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилери жана өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусу менен чакан курамда коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Анда коронавирустун кирүүсүнүн алдын алуу жана өлкөнүн экономикалык коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кабыл алынган чечимдердин аткарылышын карады. Мамлекет башчы экономикалык кыйынчылыктардын келип чыгаарына карабай, ар бир мамлекет өзүнүн элинин саламаттыгын биринчи орунга коюп, чек араларды, каттамдарды жаап жатканын белгиледи. Биз да Кыргыз өлкөсү ошол багытта иштеп жатабыз. Ачыгын айтышыбыз керек, экономикага терс таасир тийет. Республикалык бюджеттен чыгашаларды үнөмдөө режимине өтүп, чакырыктарга, кыйынчылыктарга даяр болушубуз керек, деди президент. Сооронбай Жээнбеков калкыбыздын саламаттыгы биринчи кезектеги маселе экенин дагы бир жолу айтты. Кырдааланын жеке көзөмөлүндө болуп, саат сайын ар кыл мамлекеттик органдардан маалымат алып жатканын баса белгиледи. Албетте эл болгон соң ар кандай кептер айтылууда. Санарип заманында такталбаган маалыматтар социалдык тармактарга да тарап жатат. Коронавирус Кыргызстанда жок дегенден күмөн санап шектенген да пикирлер айтылууда. Коңшу мамлекет Казакстанда бул илдет катталды дегенден кийин бизде да кооптонуу күчөйт. Бул табигый көрүнүш. Мындан ары да ишти күчөтүп, эң негизгиси коомчулукка маалыматты ачык, ыкчам берип туруу зарыл деп билдирди ал. Коопсуздук кеңешинин жыйынын көрүшүндө 16 марттан баштап өлкөнүн бардык мектептерин жана жогорку окуу жайларын 3 аптага карантинге жабуу чечими кабыл алынды. Президент Сооронбай Жээнбеков тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жеке жоопкерчилиги тууралуу бир жолу эскертти. Зарыл болгон иш-чаралар тиешелүү деңгээлде ишке ашырылбаса, эң катуу чаралар көрүлөт, деди өлкө башчы. Ушул Роза Отунбаевада уят деле жок экен. Сый менен олтура бербей, былтыр музейде дырдай жылаңачтан чечинип уят жерлерин элге көрсөтүп баскан кыздарды колдоп, митинг кылып жүрдү эле. Быйыл аялдардын кийимин кийип алган эркек гейлерди колдоп, 10 мартта Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында митингге чыгып, мен 2-чи революцияга катышкан адам катары айтам, бийлик эми 3-чү революцияга алып баратат деп президент Сооронбай Жээнбековду 3-чү революция менен коркутуп жатат деп билдирди бүгүн 14 мартта Нарындан Апрель баатыры Бактыгүл Жумабаева. Биз Апрель баатырлары 2013-жылы Роза Отунбаева, Алмаз Атамбаев, Өмүрбек Текебаев, Темирсариев, Бекназаров сыяктуу аферисттерге ишенип революцияга чыгып алданып калганбыз. Эми гейлердин укугу бузулуп жатат деп Отунбаева кыйкырса эле 3-чү революцияга эл чыкпайт. Эл эми акылдуу болуп калды. Убактылуу өкмөт банк ячейкаларын тонуп, мародёрлук кылып, Бакиевдин байлыктарын мамлекетке өткөрбөй, өздөрү бөлүп алышып, акыркы 10 жылда Кыргызстандагы сазга батыргандан кийин эми аларга эч ким ишенбейт. Акаев менен Бакиевдин учурунда Кыргызстандын экономикасы жагынан жок дегенде Тажикстандын алдында турчу. Отунбаев, Атамбаев, Текебаев, Сариевдер бийликке келгенден кийин Кыргызстан
Кыргызстан Тажикстандан да артта калды. Кумтөр алтын кеніндегі Кыргызстандын үлүшүн Бакиев 12%-дан 33%-га көтөргөндө булар аны сындашканга ишенгенбиз. Бакиевди кууп чыгып өздөрү Кыргызстандын кумтөрүнүн үлүшүн 33%-дан 26%-га түшүрүштү. Ал эми $5 миллиард артыны бар таластагы жер үй алтын кенинин $100 миллион эле будамайлап сатышып, Кыргызстанга 1% үлүш калтырышпаптыр. Бул эмне деген шумдук? Кыргызстандын карызын $4,5 миллиард жеткиришти. Анын жарымын көбүн Кытайга карыз кылышты. Кытай менен кредитке келишим түзүп жатып, Кыргыз тарыхында биринчи жолу кредитти төлөй албай калсак, суверенитеттен баш тартабыз деп ушул шүмчүктөр кол коюп берип жатышпайбы? Муну депутат Акылбек Жапаров ачыктап бербедиби? Коррупцияны мындан мурун болуп көрбөгөндөй гүлдөтүштү. Эл душманы Максим Бакиев $150 миллион оңдотом деген Бишкек ТЭЦин бул шүмчүк аферисттер $386 миллион оңдоттук деп акчасын жеп алышыптыр. Эми айта берсе арман көп. Бул шүмчүктөргө ишенип ит болдук. Эми буларды ээрчибейбиз. Өткөндө 2-мартта Садыр Жапаровду колдоо митингине биз чыгалы деп жатканбыз. Анан байкап турсак, Текебаевдин, Атамбаевдин, Сариевдин, Отунбаеванын кишилери тымызын аралашып чуркап жүргөнүн көрүп, кой ушул шүмчүктөр пайдаланып кетишпесин деп чыкпай койдук. Отунбаеваны мен жакшы билем, ал да мени жакшы билет. Революцияга чейин Нарынга келсе мен үйүмө жатып жүрчүм. Ошондо ушулар бийликке келсе мамлекетти оңдойт деп ишенчү элек. Булар мамлекетти оңдомок тургай талкалап, талап тоноп бүтүштү. Азыр деле Отунбаеванын бир кыйналган кыргыздын аялдарынын укугун коргоп жүргөнүн көргөн жокпуз. Аялдардын укугун коргойбуз деген шылтоо менен жабынып, гей лесбиянкалардын турсилерин чечип башына илип алган жылаңач кыздардын укугун коргоп, чуркап жүргөнүн гана көрүп жатабыз. Эми болсо 3-чү революция менен бизди коркутат. Мен ушул президент Сооронбай Жээнбековго такыр түшүнбөйм. Ушундай эл бузурларды неге ордуна коюп койбойт? Убактылуу өкмөттүн шүмчүктөрүн мыйзам чегинде ордуна койбосо, булар 3-чү революция кылабыз деп кыргыз мамлекетин талкалап жок кылышкандан да кайра тартышпайт. Буларда мамлекетчилик деген түшүнүк жок. Буларга кызмат менен бийлик, байлык гана керек. Булар дүйнөлүк идеологиялардан жаттап алгандарын чала сабаттарга айтып, кооз сүйлөп, ишендирип, ээрчитип, дагы революция деген атка жамынып, мамлекеттик төңкөрүш жасап, кыргыз мамлекетин талкалашса, учурунда чара көрбөгөн президент Сооронбай Жээнбеков күнөөлүү болот. Ошондуктан мен президент Сооронбай Жээнбековдон талап кылам. Биздин салыктын эсебинен Роза Отунбаевага 80 000 сом пенсия төлөө токтотулсун. Элге окшоп 5-6 000 сом гана пенсия чектелсин. Элдин эсебинен берилген резиденциядагы бекер үй мамлекетке тапшырылсын. Отунбаева элге окшоп светке, отунга, сууга акча төлөп эл арасында жашасын. Алардын башкаруусунан кийин элдин жашоо деңгээли итке минип калганын өз жөн терisi менен сезсин. Элдин эсебинен берилген машина, жан сакчы мамлекеттерге кайтарылсын. Алардын акчалары жетим жесирлерге жумшалсын. Отунбаевадан экс-президент деп Атамбаев мыйзамсыз берген статус алып салынсын. Отунбаевага эл берген эмес. Азыр кылмышкер катары айыпталып жаткан Атамбаев берген. Мен Атамбаевди колдобойм, бирок 2016-жылы 31 августта Ала Тоо аянтында Роза Отунбаеваны самозванка деп аянттан кууп түшкөнүн колдойм. Кыргыздар качанга чейин эле ушул шүмчүктөрдү ээрчип, региондорго бөлүнүп, мамлекеттик төңкөрүштөрдү жасап, мамлекетибизди артка тартып жүрө беребиз. Бул шүмчүктөрдү ордуна коюп, башламандыкка чекит коюуга убакыт жетти, деди Апрель баатыры Бактыгүл Жумабаева. Булак kyrgyztoday.kg. Мындан 14 жыл мурда тактап айтканда КМШ мамлекеттерине киргизский Робин Гуд аталган маркум Рысбек Акматбаев 2006-жылы Бишкектин түштүгүндөгү Көк Жар айылындагы мечиттин алдынан жалданма канткоорлорунун жааган огунан көз жумкан. Бул киши тууралуу коомчулукта оң да терс да сөздөр азыркы күнгө чейин айтылып келет. Учурда интернетте Рысбек Акматбаевке коёндой окшош адамдын сүйлөгөн видео тасмасы тарады. Ал видео тасмадан: "Элим, мен кайтып келдим, баары жакшы болот жакында. Эми сабырдуу болгула" деген сөздөрдү айткан.